ketişken. Şundan kavardı kutuktan uşa kap gelet degenden biz uşu aylık bolğundan uşu jay kazıp şu aylığın içinde aylık milliyetimizi atkardık da jayını kazıp terlep koyduk. Ana azı Büşkekten çıgılık dep atat. Çıksa kaçan çıgat kaçmalı elde ol bizge belgisiz. Demek bular murda ele göçüp ketişken eкен. Bular murda ele ketişken. Erteң berip калышы мүмкүн бу жерге? Бүгүн кечке чейин үлгүрөбүз деп атабы. Кандай кабар бар? Yok, bugün azı gece çıgılıkken bugün gel elbette. Erten gelip kalsa erten verilir içeri. Анан эми ушул айылдык катары дегеле ошол окуяны укканда кандай абалда болдуңуз? Hem bu okadır bir kütüsüzden burada tan kalasın şunda bala böyle bu altınesiyle jakşele ne oldu kendim bunu açık bilmeden de arka sözde arka oyladı kaldık da. Мында ата-энесин таанычысыз да сиз жакындан эле. Ажырашып кеткен үчүн бу? Мурун. O ajraştı men de olur men de taladım gelsin şu ajraşıp başka yaşatta uktum ki yuksam içinde ajraşıp ketişken. Ажырашып кеткенден кийин анан кийин көчүп кеттиби апасы? Жоқ бұлар оғы чейле кетишипти. Ажырашпайлы ошо жашап жүргөндө кетишкен экен. Кийин ал жакта ажырашып кеткен. Ошол жакта ажырашкан. Бул жерде жашаганда кандай жашашчу анан кандай үй бүлө эле негизи? Эми бул ол жылы менен ушул жылды ушул күндү салыштырып болбойт. Ал малды эч кимде машина жок эле. Мындан да мал жок эле. Элдин баары тегиз эле. Эл катары жашайт. Ошол малды элдин баары тегиз эле. Азыр эле үй оңдоп, машина алып бирине бири кыйын болуп атпайбы? Онда кыйын адам жок эле. Эл тегиз жашайт. Эл катары жашаган ошол малда. Коңшулар начар жашачу деген кептерди айтып атышат да. Эми ол коңшулардын айтканын мен коштум. Себеби ол азыр үй олар каралбай үй начар калды. Ол коңшулар үйүн оңдоп алды. Анан ошого салыштырып начар жашашты ошол болсо керек. Менин оюм. Ошол малда ошол жашатканда ошо коңшуларды ошол да катарда жашаган. Ошолордун эле үйү ошондой. Үйүнө көп бартысы балдарды тааныйт белеңиз? Ушул жерде окушкан да. Кичине булар кичинесине көрүп тааныйт элем. Азыр көрсөм тааныбайм балдарды. Эми бул модолор жаштарды кече 36 жашта экен деп атат. Ушу мен көргөндө ушу 6 жашта болсо керек. Ал 30 жыл кандай өзгөрдү булар. Буларды азыр көрсөм көчөтөн эле тааныбайм. Рахмат. Рахмат. Аты жөнүн ким дедиңиз? Атым Калык Кадырбек. Ушу жаңы туруш айыл бар. Турбайт ошондо. Bu 95-жылдардан beri ve ошондо кеткен боюнча жашабайт да эч ким. Бала чакасы менен аялы менен көчүп кетишкен. Эми көчүп ыраса иштейбиз деп кеткен. Ошо боюнча келген. Мурун биякта жашачу да. Биякта жашап. Мурун ушул жерде сайыз малында жашап, анан баары заман өзгөрүлгөндө ошондо кетишкен да. Майда чүйдө эле балдар. Канча бир тууган эле? Канча бир тууган эле? Ким? Замирбек. Эки уул бир кыз эле ошондой себеби. О эми жаш эле да. Кандай үй бүлөсү кандай эле негизи? Эми жашап жүргөн жакшы эле. Анан кийин эле билбем, ошо Россия немеде ошондой өздөрүнчө ар жака кетип жүрүп, аны мен билем. Мурун мына жерде жакшы эле жашашчу эле, биз кошуна болуп бири-бирибизден чай ичип турчу эле. Жакшы эле жашачу эле. Азыр эми эмне деп атышат? Бияка сөгүн коебуз деп атышабы? Жай каздырып атат.
ушул жака алып келет экен деп жайгаздырып неметип атат. Мынабу неме мурун үкасынын үйү болчу, анан кийин акасына сатканда бул мунун атасы Акар Апкар да эми ошонун кийинки ол дагы Россияда жүрөт. О көптөн бери. Андан мурун келди эле бир 2-3 жыл мурун. Анан азыр жок көкөн деген ошого саткан да эми баягы пичиникасы жашашы эле улам Россияда. Кетип калган. Азыр Дамирбек дегени биякта ошондо. Азыр бу жерде жүрөт дейт, агасы. Замирбектин. Замири чоң болсо. Дамирбек кичинекейби? Дамири кичинеси. Ал биякта жүрөбү азыр? Көрбөдүк аны. Бу жерде о саар биз телевизордон көрүп анан неметкенде мына жерде элдер мына туугандары айтып калды да ушинтип алып келет экен, ушул жака алып келет экен. Ушул жерге коет экен. Анан жайгаздырып атат. Жайгаз бүтүштү же эми казып атышабы? Жок, саартан бери казып атат. Билбейм, бүтпөгөн мен малдан келдим. Саар. Сиз ошондо кошунасы болосуз, Ооба. Өзүңүздү тааныштырып коюңчу. Аты жөнүңүз ким? Атым Акунов Мурзатыр. Мурзатыр Акунов, Рахмат. Түнөп өтүлөт, бирок кетип калат. Атын эси ажырашып кеткен. Атын эси ажырашып кеткен дедиңизби? Жашында жарышып кеткен. Апасы да урукчан болуп калган дейт го. Трактор урукчан. Бишкекте турчу да бар, туурабы? Бир туугандары көппү? Бир туугандары. Алло. Az 1 minut. Dur, журналист болосуңар. Ооба. Интервью алып. Ошо интервью алганы келди да. Жамаат помылып атат да. Инстаграмга толуп эле кетип тургу. Ошо кайсы Аны бишкектен туугандары баягындай апасы менен туугандары дейт ушундай алып келатышып тур сөгүктү. Бишке коет экен деп айтып казып атат да. Казып бүтүшүп тур. Бу жерде жамаат кылып казабыз да. Ошо жактын жамаат балдар аз өтүп кетишти. Бүтүшкөн сөйт. Кече келет да сөгүк. Көмүлө кететкенден соң ачты. Саар чыккан болсо. Казия болбой эле турабы ошондо? Үйү болсо ошол болот эле да. Башка туугандары жокпу атасынын? Атасынын туугандары айткан бирөө Россияда. Полный кетип калганбы, бери калбай. Атасынын 2 куасы бар. Бу жерде. Ушерде көрүшкөн да эми.